Муундар омурткалуулардын сөөктөрүнүн же кемирчектеринин бири-бири менен кыймылдуу жана кыймылсыз бириккен жерлери. Муундар түзгөн сөөктүн учу кемирчек менен капталып, анын бети өтө жылмакай болот. Ошондуктан муундар ар кандай татаал кыймылдарды жеңил аткарат. Муундун түзүлүшү: муун кемирчеги, муун кабыгы, синовиалдык кабык, синовиалдык суюктук жана муун айланасындагы тканьдан турат. Ар бир муун кабыгынын сыртында муун байламталары жайгашкан. Алар муунду ажыратпай кармайт. Бирок ушул табигый структуранын буза турган оорулар да кездешет. Эң негизгиси муун ооруларынын алдын алып жана кандай тамактар муунду талкалайт же тескерисинче кайсыл тамактар муундарды калыптандырарын билип алышыбыз керек. Ашыкча оор физикалык көнүгүүлөр, оор көтөрүү, көп убакыт тик туруучу жумуштар жана аз кыймылдуу жумуштар биздин муун үчүн сокку болот. Албетте жаштын өтүүсү дагы муундар үчүн өзүнүн кебергесин тийгизбей койбойт. Ушул видеодо биз кандай тамактар муун ооруган адамдарга жебеш керектигин жана кайсыл жемиштер эрте картайтып биздин мүмкүнчүлүктөрүбүзгө бут тосоорун сөз кылабыз. Ошондуктан видеону аягына чейин көрүңүз. Катталганды унутпаңыз. Сахар, рафинирленген углеводдор. Бул группага торттор, канттар, конфеттер жана башка сахардан жасалган тамактар кирет. Бул продуктулар муундардын аутоиммундук ооруларын күчөтүп жиберет. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, ревматоидный артрит таттууну көп жеген адамдарда тез өрчүйт. Эгерде остеопороз же хронический муун оорулар менен оорусаңыз, рационуңуздан таттууну жок дегенде азайтып, же болбосо чийип салыңыз. Сүт азыктары: быштак, айран, сүт. Сүт азыктарында көптөгөн микроэлементтер, витаминдер жана көп өлчөмдө кальций кездешет. Бирок окумуштуулардын акылкы изилдөөлөрүнө таянсак, ревматоидный артрит уламдан улам өрчүшүнө түздөн-түз байланыштуу экендигин далилдешти. Себеби биздин байкабаганыбыз менен организм лактозаны кабыл кыла албайт. Ал эми лактоза сүт азыктарында өтө көп болот. Бул абал жаш өткөн сайын ачык айкын билине баштайт. Муун ооруларында белокту башка азыктарынан алуу зарылдыгы келип чыгат. Ошондуктан буурчакты рационго кошобуз. Буурчактарда көптөгөн витаминдер, белоктор жана ак буурчакта кальций көп кездешет. Алкоголь муундарга гана залакасын тийгизбестен ички органдарды да талкалайт. Өтөнчө боорго жана мээ кан тамырларына күч келет. Бул суусундуктар кемирчектеги жана муундагы суюктукка залалдуулугун көрсөтөт. Муундардын жакшы сакталышын кааласаңыз, арактан, пиводон баш тартыңыз. Канчалык эрте баш тартсаңыз, ошончолук сиз үчүн жакшы. Туз жана консерванттар. Азыркы заманбап доордо туз же кандайдыр бир химиялык консервант кошулбаган азык табыш өтө эле кыйын болуп калды. Консерванттарды азыр тамактарга даам кошуу үчүн же жарактуу мөөнөтүн узартуу үчүн колдонушат. Мындай химиялык курамдар организмде талкалагандын ичинде эле болот. Муундар иштөө функциясын начарлатат. Биздин кыймылга чектөө жаратат. Сөөктөр жакшы иштешин кааласаңыз, тузду 5 граммдан ашык жебешиңиз керек. Ошондой эле кээ бир тамактарда жашыруун туздарды дагы көзөмөлдөгөнгө аракет кылам. Адегенде эле подагралык артрит көзгө илинет. Подагра менен ооруган адамдар өсүмдүк же жер жемиш диетасын карманып жана кызыл этти жебеши керек. Эгерде этти жегенди уланта берсе, муундарды шишик басып, ооруп, кызара баштайт. Жемиштерден жаңы жасалган соктор. Бул сөөктөрдүн канчалык пайдалуу десек да, аны көп өлчөмдө эүүчү зыян. Анткени суусундукта камтылган фруктоза же сахардын өлчөмү нормадан ашыкча болушу мүмкүн. Эгерде көп өлчөмдө узак убакытка чейин ичсеңиз, артериялык гипертония өрчүп семирүүгө алып келет. Ушундай жаман кесепеттерге чалууну каалабасаңыз, нормадан ашыкча ичпеңиз. Сиз үчүн пайда. Куурулган тамактарда азык өзүнүн пайдалуулугун жоготуп, аны менен бирге витаминдер күйүп кетет. Куурулган азыктарда негативдүү трансмайлар пайда болот. Алар жүрөк кан тамырларына, ичеги ашказан жана муундарга зыянын тийгизет. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак,
Дайыма куурулган тамак жеген адамдын муундары начарлайт. Бөтөнчө ревматоидный артрит же подагра менен ооруган адамдар толугу менен куурулган тамактан баш тартып, анын ордуна буга бышкан тамак, сууга шорпо түрүндө бышкан тамактарды жей баштаса, сөөктөрүбүз иштеши алда канча жакшы болот. Албетте, адам суунун балансын кармануу керек. Адам баласы үчүн норма 1,5 литр же 2 литр суу болуп эсептелет. Бул норма физикалык көнүгүүлөргө жараша көбөйөт. Суунун жетишсиздиги муундардын азыктануусунун бузулушуна алып келет. Бул дегенеративдүү дистрофиялык өзгөрүүлөргө алып келет. Аны менен тим болбостон кемирчектин бузулушуна жана остеофороздун өрчүшүнө өлгө түзөт. Ушуну менен видеону жыйынтыктап, жана ушул сыяктуу пайдалуу видеону көрүүнү кааласаңыз, биздин каналдан көрсөңүз болот.